Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Россия жергесинде эмгектенем. Колумда өнөрүм бар. Өнөрүмдүн артынан өзүмө ылайыктап ишкана ачкам. 3 жыл болуп калды. Бирок бир изине түшө элек, көңүлдөгүдөй болуп. Азыркы учурда ишканада көйгөй артынан көйгөй болуп кыйналып кеттим. Чынында бардыгы жаап сал деп сунуштап жатышат. Мен жаппай сабыр кылып иштетип ийгиликке жетким келет. Кыйынчылык болбосо ийгиликке жетиш кыйын го, абдан туура. Дайыма сабактарды айтып келе жатам. Кыргыз элине жана мусулмандарга эки нерсе керек болот. Мына оң кол бул сабырдуулук, сол кол бул туруктуулук. Береке, пайыз, ийгиликке жетишүүнүн сырлары азыр бизнес тренингдер болуп атпайбы? Көп адамдардын башын алдап атат. Мына учурдан пайдаланып айтып коеюн. Жөн эле алар өзү деле бай эмес. Атайын ошондой рекламный фирма күчтүү жүрөт дагы буларда. Булар ошол керек болсо жанагы байлыктарын элдер таң калып атпайбы, таңыркап ушундай болобуз деп. Аны ижарага эле алат. Жана реклама үчүн колдонот. Анан экинчиден ал бизнес тренингди өтө турган адам өзү ошондой абалга таза адал эмгеги менен, мээнеттери менен жетиш керек. Аркасында бир иш ташташ керек. Ошонун негизинде анан көрсөтүп берсе, анда дагы шариятка ылайыктап. Анда аны шарият жок дебейт. Байлык колдоо болсун, жакшы адамдарга көмөк берсин, өлкөнүн өсүшүнө салымын кошсун, бир жөн. Анан өзүнүн башында эч нерсе жок, коомдо жеткен ийгилиги жок. Анан келип акыл үйрөтүп атса, эл дагы ойлонуш керек, мен кимге барып алданып атам, кимдин капчыгын толтуруп атам деп. Бизнес жаатында эми сиздики ошого тиешелүү суроо экен. Сабырдуулук кажеттелет, экинчиси туруктуулук керек. Сорооңуздун уландысы бутума туруп ата-энемдин, бир туугандарымдын ишеничин актагым келет. Бирок исламда багытты өзгөртүү деген бар экен. Ага амал кылбастан туура эмес болуп калбайбы? Баштап алып жарым жолдо калтыргым келбей жатат. Көптөгөн жакшы ниеттерим бар буйруса. Сизден жана угуп жаткан мусулман бир туугандарымдан мага дуа кылып коюңуздарды суранып кетер элем дейт. Рахмат сизге. Орусия жергесинде жүрүп, ушинтип суроо узатып, жакшы ниеттерди ниеттенип атканыңыз үчүн Кудай Таалам берекесин берсин. Мына имам Тирмизи, Ибн Мажа хадисти риваят кылып айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Талабул халали ваджибун аля кулли муслим. Адалдан күн кечирип, адал рызкынын артынан пешене терин төгүү, адал жашоого умтулуу ар бир мусулман эркек аялдын мойнундагы парыз дейт. Өзгөчө үй бүлөсү болгон эркек адамдарга арналып атат. Кудайым берекесин берсин. Адалдан жашоо кечирип, адалга умтулуунун өзү дагы чоң ибадат бул дагы. Чоң ибадат. Тасауф деп коет, адеп ахлак жаатында ушундай бир эреже бар. Муну ошо Шейх Юсри, чоң Али Жума деген устаздарыбыз айтат. Ушундай эреже бар экен, берекелүү. Сизге ошол эреже керектелет. Аким хайсу акамакаллах. Кудайым сизди кайсыл чөйрөгө алып келди, ошол чөйрөдө майын чыгара, ушундай жакшы кылып алып кетиңиз ишти дейт. Кудайым буйрса ошончо эмгегиңиз кетти, канчадан ошол нерсени түптөп кыйналдыңыз, бир аз сабыр кыла туруңуз. Ошол бизнестин адал жолу менен шарияттын негизине салып, кантип дагы өнүктүрсөм, кантип дагы мындай пайдасы, натыйжасы мол боло тургандай деп жолун изденип карап көрүп, балким жакшы реклама кылбай жаткандырсыз, балким бир-эки жерден мүчүлүштүк кетирип аткандырсыз. Ошого кайра сара эсеп салып, ошол нерсени изилдеп чыгып туруп, ошол жумушуңузду толук изилдеңиз. Анткени ошол эле адеп ахлак жаатында тасаввуфта эреже бар. Кайсыл бир пенде бир ишти иштеп, ошол жерден береке мээнет таап атса, такыр жолу жабылып калмайынча ал жерден кетпесин дейт. Сабырдуулук анан туруктуулук. Кудайым буйрса, ишиңизди түптөп, ишиңизди улантып туруңуз. Кудайым берекесин берсин. Биз сизге дуа кылабыз, Кудайым буйрса.